Тынарбек Бердалиев кут тарагынын уругун январь айында парникеси 15 июнда жерге өстүрө баштаган. 4 айга жакын аралыкта тиккен кут тарагы минтип 1,5 метрге чейин өсүп калган. Июндун 15-инде ушул пойлап келип отуруштук питомникке. Азыр Кудай буйруса мунун асты 1,5 метрден ашып калды окшойт. 1,60 болуп калыптыр асты, чоңдору, бийиктери. Алгач даракты өстүрүүдө эксперттер менен кошо изилдеп, натыйжада биздин климаттык шартта ылайыкташылган -27 градустан -33 градус суукка чейин чыдамдуу түрлөрүн алып келген. Бул жерде жалпы 8000ге жакын кут дарагы өстүрүлүүдө. Аталган даракты өстүрүү үчүн 1 жылга чейин жумасына 1 же 2 жолудан сугарып чөптөн арылтуу керек. Бизге Талас областында мисалы ошо апрелде этектеп, майдын башынан баштап ушул убакка чейинки күзгө чейин тиге берсе болот. Июлда гана каты ысыкта гана багы адаптация болбогондор күйүп кетиши мүмкүн, каты ысыкта ошо. Ата башта ошо майдан баштап ошо сентябрь, октябрга чейин тиге берсе болот. Мисалы буларга 1 ай болду. Бул жакка отурусканыбызга 1 ай болду. 1 айда ушундай өсүшү жакшы. Шу биздеги сорттун баары эле ошо көпчүлүгү ошо Z07 жана -30 градуска чыдай турган сортту. Бул көчөттөрдү май айынан баштап кеч күзгө чейин олтургуза берсе болот. Аталган дарак бат өсүүчү дарактарга кирет. Себеби жаңы тигилген өсүмдүк 1-чи жылында 2 метрге чейин өсөт. Тынарбек Бердалиев өсүп турган кут дарагын жаз алды менен баш жагын кесип салаарын белгиледи. Жалбырактар кадимкидей үшүк алып эле түшөт экен. Үшүк алып кетет экен. Сөңгөгү калат. Сөңгөгү 1 жылдык. Бирок 1 жылдан кийин муну обязательно жасында кайра технический средстеп түбүнөн кыркып салабыз. Түбүнөн кыркылат бардыгы. Түбүнөн кыркылгандан кийинки жылкысы азыр мына 1,60 болсо, кийинки жылкысынын 5-6 метрге жетиш керек да. Негизи биринчи ошол кала турган стволду 5-6 метрге жеткизе алыш керек сөзсүз түрдө. Ошодон кийин анан калганы уланып кете берет. Ошондо үшүктү албайт, кийин ошол чоң болуп калгандан кийинкисинде. 3-3 болуп тигилет. Ошондо 3-3 размери 3-3 болуп тигилгенде 1 гектар жерге 1089 штук кетет. Ал жердикин тиккенде мындай жакын эмес, ошондо кенен болгон үчүн астыңкы лункасын, чуңкурун кенен эле казыш керек экен. Кадимкиден алма өстүрүп аткандай эле, отургузуп аткандай кылып эле кенен казып алып, мүмкүнчүлүк болсо кый салып, башкасын салып, канча күчтүү болсо бардык эле өсүмдүктөрдө эле бу деле ошол күчтүү жерде күчтүү өсөт экен, начар жерде начар өсөт экен. Кут дарагы жылда 3-4 метрге чейин узарып, 3 жылдан кийин гүлдөйт. 6-7 жылда даракты пайдалана берсе болот. Ошондо узундугу 15 метрге чейин, туурасы 40 сантиметр болуп чоңоет. Бул ошо кут дарактын 4,5 жылдыгы. Жыгачы мынакей диаметрин көрүп койсо 35 сантиметрге чейин. Кыска жагы ошо 30тан ашык. Ошол 5 жылдан кийин жана кыркып баштаса болот деген ошол 5 жылда ошол 40 сантиметрге чейин диаметри жетет да. Биздики деле Кудай буйруса ошол 1-чи жылы питомникте отуруп атат. 5-6 жылда Кудай буйруса ошол плантацияларыбыз ушул деңгээлге жетет деген үмүттөбүз. Анан бул деңгээлге жеткенден Кудай буйруса мунун жыгач материалын өзүбүз деле иштетип баштаганга аракет кылыш керек колдон келсе. Сырттагылар келип $200 келишим түзгүлө деп келип атат. Мисалы Болгариядан келишип атат, Германиядан келишип атат. Чийкилей кругляк боюнча ошо $200 кубун алабыз деп. Биз ойлоп атабыз, андан да кымбат экен, анткени Европада башка мамлекетте кымбат экен. Аларга андай арзан баада сатканча өзүбүздө деле иштетсе болот мунун баарын. Бул дарактын өзгөчөлүгү ар кандай сапаттуу курулуш материалдар чыгат. Мисалы оңой менен ийиле бербейт. Анан да башка жыгачтар 220 градус ысыкта күйсө, кут дарагы 400 градуста күйөт. Бутак болуп өспөйт, чирибей турган касиетке ээ. Нымдуулукту өзүнө бат сиңирбейт. Башкача айтканда, сапаттуулугу жагынан жогору. Тынарбек Бердалиевдин алдыдагы максаты кыш мезгилинде Кытайдан 100 000ге чейин көчөт алып келип, өстүрүп аны дыйкандарга арзан баада сатууну максат кылууда. Белгилей кетсек, кут дарагы нымдуулукту өзүнө көп кабыл ала бербейт. Ошондуктан андан түрдүү эмеректер жасалат. Ошондой эле кут дарагы 3 жылдан кийин 1,5 айга чейин гүлдөп турат. Ошол учурда нектар көп бөлүнүп чыккандыктан арыларда көп бал топтой алат. Тынарбек Бердалиев жалбырактарын мал жандыктарда жей тургандыгын аныктады. Гүлжамал Бакшбекова, Сүймөн Кулайтматов, Зина Акматова, Талас району.